Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Мен Чыңгыз Капаров, Жаштар партиясынын төрагасы. Бүгүнкү чыкканым себеби мынакей өкмөт башчы кетип, премьер-министр Абылгазиев, анын ордуна Боронов келди, Кубатбек Айылчиев Боронов. Эми бул киши 2010 жылдан бери иштеп келатат өкмөттүн курамында. МЧСти жетектеди, андан кийин вице болду, Атамбаевдин убагында МЧСте министр болду, өзгөчө орталдар министр болду. Андан кийин вице болду Жээнбековдун убагында, азыркы президенттин убагында. Бул не деген нерсе билбейм. Себеп премьер-министр кеткенден кийин отставкага, өкмөттүн баардык курамы кетиш керек болчу отставкага. Андай кылган жок. Кыскасы, шапкесин алып койдук да, калган отурат, ошол эле составта. Андай болбойт. Ошол эле курам отурат. Эмне, Бороновдон башка киши жок калыптырбы? Таң каласың. Ошол өкмөттү иштеген ага караганда Улукбек Кочкоров деген жигит бар, азыр министр. Байкебиз бар. Кыргыздын чыгаан уулдарын бир. Ошону алып барып койсо болбойт беле, аны биримдикке кошпой. Чечкиндүү, билими бар, эл үчүн иштей турган адамды. Эгер өкмөттөн мүчө жарабайт десе, жогорку кеңештен эркектер жарабайт десе, ага караганда Элвира Сурабалдиева деген кыз бар, айым. Ошону койбойт беле. Чындыкты айткан, ак караны кара деп айткан, башка Англиядан окуп келген айым, билимдүү. Мен Атамбаевдин партиясын мен өтүп келдим деп жагалданбай түз сүйлөгөн, ачык жүргөн айым эле. Ошону койбойт беле. Садыр Жапаров чыгарып койбойт беле. Садыр Жапаров таза. Каныбек Осмоналиев Садыр Жапаров бейгүнөө жатат. Эч күнөөсү жок. Аны президент гана чече алат. Соттор деген шылтоо суу кечпеген сөз. Соттор чечет деген. Кааласа президент эртең чыгарат. Ошондуктан бүгүнкү чыкканыбыз ошол болду. Биз кайда баратабыз? Не деген нерсе бул? Депутаттардын деңгээлин айтпай эле коелу. Бүгүн бир депутат айым суроо берди, Аида Касымалиева. Өзү азаттыкта эле иштеп жүр, Атамбаевдин партиясы менен депутат болуп келген. Азыр бийликтин бир партиясына кошулам деп отурбайбы? Жагалданып. Кээде эле бир сүйлөп койбосо, чындыкты башка жерде бийликке эле мындай көзүн карап сүйлөйт да бийликтин кээде. Анан көбүнчөсүн. Эми ошол айтып атат, сүйүнүп атасызбы деп, сүйүндүңүзбү деп. Тиги жооп берип атат Боронов. Шайласаңар сүйүнөм деп. Ушул да сөзбү? Ушул да сурообу? Силер бала бакча болуп калдыңар. 3-4 класстын балдары мектепте окуган мындай суроо бербейт. Бул не деген нерсе? Албетте сүйүнөт, түшүнө билбесе андай кызмат. Мен айтар элем, Боронов президенттин жардамчысы эле болуп баратат. Ал өз функциясын, статусун билген күндө дагы ун чыгалбайт. Көп бийлик бутактар, көп милдет премьердин колунда. Аны билбейт. Президенттин көп жылдан бери келаткан губернатор кесинен баштап келаткан жардамчысы бар, Эрнест Толтоев деген азыркы жардамчы президенттин. Кийин Абулгазиев деген жигитти алдым, менен тең фамилиясын унутуп калдым. Ошол экөөнүн чоңураак эле жардамчы болду. Бир экономика жагын жетектеген, башка эчтеке чечпейт ал киши. Эми көрүп турабыз да, мага ал жетиши мүмкүн. Карапайым элге ал жетиши мүмкүн. Бирок өз статусун, функциясын пайдалана албайт. Ошол өз ордун билбейт, укугун билсе да унчукпайт. Бул керекпи бизге ушундай нерсе? Мен чоң саясатчыларга айтар элем. Бириңди айта албай атасың, бир гана айткан Адахан Мадымаров болуп жатат. Аны кайра сындайсыңар? Тилиңен башка эчтеке жок деп. Силерде да тил бар, айтпайсыңарбы? Андай кыйын экенсиңер, себеби анын деңгээлине жетпейсиңер, билимине. Бул чындык. Мен ага кошомат кошоюн деген жерим жок. Болгон ак караны кара деп айтып жатам. Өзгөчө мурунда оппозицияда жүргөн, өзгөчө 2010дон бери жалгыз сайрап чындыкты айтып келаткан Мадымаров. Башкаңар бириңди айта алган жоксуң. Биз сыяктуу эле өкмөттү сындайсыңар, жечип жегендерди биз сыяктуу эле мурукуларды айтасыңар. А президентке бириңди Атамбаевка да айта алган эмессиң, Жээнбековго да айта алган жоксуңар. Бул акмакчылык. Бийлик бөлүшө албай жүрөсүңөр. Жанталашып сойку болуп жүрөсүңөр. Бул не деген нерсе?
парламент болсо эптеп бийликтин көзү мындаса чуркап барып партиясына кошула калып биримдик анан мекеним Кыргызстан деген партияларга чуркап жүрүшөт. Анан ошолор эмне чечет эртең келип алып айтсаңыздар, булар партиянын атын өзгөртүп койгон назыбайнасын эле. Булар мен айтар элем сунушум. Айланайын парламентте отургандар, өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү, парламентте отурган 10-15 башка депутаттар, силер биримдик мекеним Кыргызстан же Кыргызстан деген партия түзбөй эле, элди алдайм деген эле партия түзүп алачы. Аны силер элди алдап келатасыңар. Жетишет. Коркуп отуруп, урматтуу мекендештер, эч жака бара албайбыз. Алыска бара албайбыз. Коркпойлу. Мен Адахан Мадымаровду жеке өзүм сыйлайм, урматтайм. Жеке өзүм. Себеп биз революцияга катыштык туура 2010. Анан ошондо бул бийлик убактылуу өкмөт жана башкалар жыргатпасын көрүп 2011 президенттик шайлоодо биз Жаштар партиясы, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери президенттик болгондо Адахан Кемсенбаевич Мадымаров. Ошондо партиябыз менен барып кошулуп съездине катышып, кийин өз добушубузду ошол киши бергенбиз. Ошондо Атамбаев, Ташиев жана башка 80ден ашык кандидат атсалышкан. Бирөө да жарабайт Мадымаровдон башкасы деп. Бүгүн бизге акыл үйрөтүп жатпай, сен үчүн Мадымаровду колдобойсуң, сыйлабайсың деп. Мен ал кишини силерден артык сыйлайм, урматтайм. Туура жаңылбаган адам жок. Мен да жаңылам. Эч ким пайгамбар эмес да. Ката кетирген адам болбойт. Анан ал кишини жамандайсыңар. Биринчи ошол киши деп айтып алгыла. Мен ал кишиге болушкан жерим жок, чындык. Коркпой туруп, экс-төрага, Жогорку Кеңештин төрагасы, экс-премьерлердин президент чогултканда бир гана ошо Адахан Мадымаров чындыкты айткан. Президенттин көзүнө, премьер-министрдин көзүнө. Азыр премьер-министрди мурунку Абылгазиевди кетип калган, экс болуп калды. Аны булар мындай сценарий кылып аткан. Мына эл деле айтып жүрөт. То есть аны бийликтин партиясын жетектеп барып спикер кылыш керек болчу. Булардын стратегиясы боюнча. Эми ал ишке аша башпай билбейбиз, аны да көрө жатарбыз. Урматтуу президент, азыр элди колдоо, силерди бийлик колдогондордун бул аз сандуу, бир 20%. Сизди колдогондор жалаң фейк болуп кирип алган 80%. Сүрөтү жок, соц тармактарда мурункудай телевидениедан эл жаңылык көрбөй алган. Фейк болуп, болгон жагында. Сүрөтү жок, аты жок, башка ат менен кирген. Эгер сүрөтү бар 20-15% бар, алар жазса, астына комментарийлерин окусаңыздар, эл сөгүп атат. Алар айтып чыга албайт дагы. Ушуну карасаңар, кичине анализ кылсаңыздар, бул жол менен силер алыска барбайсыңар. Ооба биз мыйзамдуу түрдө Жогорку Кеңешке атсалышабыз, Жаштар партиясы. Мыйзамдуу жол менен. Бирок чындыкты ким айтса, биз ошону колдойбуз. Мадымаровду мен сыйлайм, жеке урматтайм ал кишини. Ал кишиге рахмат деп айтам. Ошондой байкелерибиз бар, биз ыраазыбыз, агаларыбыз бар. Аталар, энелер, келечегиңерди сатпагыла. Небере чөбөрөлөрүңүздүн, балдарыңыздын келечегин сатпагыла. Агалар, эжелер, 20 миң берсе да албагыла. Иман, адеп, ахлак деген болуш керек. Кудайдан корккола, өлбөгөн адам жок. Баарыбыз өлсөк 2 метр жерге жатабыз. Бирок Кудайдан корколу. Биздин башка бара турган жерибиз жок, Кыргызстан деген гана мамлекетибиз бар. Муну үчүн биз жаныбызды беришибиз керек. Мейли биз барбасак койдук. Таза адамдар келсинчи деле. Мен сыйлаган адамдардан ошол Адахан Мадымаров, Садыр Жапар, Элвира Суравалдиева, Марат Иманкулов, Тыныбек Мейманалиев, Талантбек Масадыков, ушундай адамдар бийлик башында билимдүү, эл үчүн иштей турган, мейли биз солдат болуп берели деле буларга. Көчө Мадымаровду кошпой койсом, кээ бирөө комментарий жазыпты, таң калдым, ал киши айтып жатат. Менин астыма киргиле деп. Ана мен кайтып аны чакырам. Ооба, анын чындыкты айтып жүргөнүн билебиз, урматтайбыз. Азыркы бийликте отургандарга билимдүү, акылдуу, чечкиндүү, сүйлөйт десе сөзү бар, баардык жагы түп келишкен. Урматтуу президент, азыркы парламенттин КБТсин эл дагы сиз да билесиз. Өздөрүнүн статусун, функциясын билбеген бир байкуштар парламенттик президенттик республика деп коебуз, бирок иш жүзүндө президент башкарып жатат. Бул туура эмес. Менин жеке сунушум, бизге күчтүү гана президенттик башкаруу керек экен. Парламент эртең отчет бербейт эч кимге. Анан бир мандаттуу гана
шайлоого барышыбыз керек. Аны үчүн парламентке келип анан мыйзамдаштырышыбыз керек. Иллюстрация мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Тазалануу. Буларды жокко чыгарып, курстуруп, жоопко тартышыбыз керек. 30 жылдан бери тоноп келаткан адамдарды. Күчтүү гана президенттик башкарып, анын үстүнөн курултай системасын кабыл алып, элдик көзөмөл жүргүзүш керек. Ар бир айыл өкмөттөн, ар бир айылдан кылышыбыз керек. Ошондо президент элди тандайт же азыркыдай мафияны тандайт. Азыр мафия башкарып жатат бийликти. Мына Али Токтокуновду күнөөлөп койду. Мен Али Токтокуновго ишенем. Ал факты менен алып чыгат көп нерсени. Эмне кереги бар мынчалыктан? Урматтуу президент, бийлик менен мына 3 жылдын жүзү болуп калды келгениңизге. Сиз эми бир топтун же бир 4-5 партиянын президенти эмессиз, жалпы элдин президентисиз. Өзүңүз Кудайдан корккон, намаз окуган адам экенсиз. Мен сизден Кыргызстан жараны катары суранам. Сиздин балаңыз менен тең болушум керек. Суранам. Таза иштеп бериңиз. Бул күндөрдө өтөт, өтпөй койбойт. Оба мен шайлаган эмесмин, Бакиевин да, Атамбаевин да шайлаган эмесмин. Акаевдин убагында жашым жетелек болчу. Отунбаевага эч ким добуш берген эмес, ал президент болгон эмес. Анын кол тийбестигин алыңыз. Жана ичип жегендерди кустуруңуз. Азыр эки адам, мына эл оозуна айтылып жүрөт, эки адам башкарып атат деп. Бирөө Райым Матраимов, бирөө Асылбек Жээнбеков деп. Эл калп айтпайт, эл айтса чын айтат. Ойлонуңуздар. Биз дагы айтарым, жалпы эл суроо берип атат, чоң казатка бириккиле. Жок, чоң казатка бирике албайбыз. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Алар өз жолу менен кетсин, биз өз жолубуз менен. Идеябыз бир экен, иштерин ийгилик каалайбыз. Башка айтар сөзүбүз жок. Мурунку саясатчылар бийлик бөлүшпөй, устукан бөлүшпөй, чындыкты айткыла. Жөн эле саясатты оюн кыла бербей. Атамекендеги кээ бир депутаттарды айтып койсом таанып атпайбы? Мен да сыйлайм Өмүрбек Чиркешевичти. Урматтайм, чындыкты көп жылдан бери айтып келатат. Бирок жанына үзөң куушка добуш бергендер жүрбөйбү? Жанар Акаевга мен дагы аласа берсем жок, сыйлайм. Момбековду да сыйлайм. Бирок эми уят да. Ошонун баарын бириктирсең да Атамекендин күчтүүлөрүн, Адахан Мадымаров менен Садыр Жапаровдун авторитетине бирөөңөр тең келбейсиңер, баарын бириксең дагы. Бул чындык. Ошондуктан таза адамдар биргели, 7 област эч кандай бөлүнбөгүлө. Биз баарыбыз жердешпиз, баарыбыз мекендешпиз, чоңдор гана бөлүп келген. Ойгонолу, шайлоодо арзыбаган акчага арака, көкбөрү тарттырып, же бир волейбол топ алып берсе, же бир футбольный поле алып берсе, алданбагыла, элим, айланайын. Биз бийлик башына турган адамдар элдин кулу болуш керек болчу. Бизди кул кылып баштылар. Президент өзү Сооронбай Шарипович айткан, кулу болуш деп берем. Жок, тилекке каршы андай болбой жатат азыр. Баш мыйзамда так жазылып турат. Бийликтин ээси эл деп конституцияда. Тилекке каршы ээси булар болду. Элге эч ким отчет бербейт. Бир мандаттуу да отчет берчи, эл өзү көзөмөлдөчү. Азыр партиялык система менен эч ким отчет бербей, өтүп алгыча жанталашат, силерди алдап 100 миң, 300 миң, 400 миң, 500 миң долларга отуруп, коротуп. Эмне үчүн аны коротуп баратасың деген бирөөңүлөрдө суроо болду беле? Аны кийин айтып беребиз, кандай, эмне үчүн депутатка жанталашат? Эмне үчүн өкмөт жылда алмашат, 2 жылда бир алмашат деп. Биздин да башыбыз бирөө. Анан силер айтасыңар, айткан кишини жаман көрөсүңөр. Тескерисинче ошол Мадымаровго окшогон кишилерди молодец, рахмат дешибиз керек. Рахмат, азаматсың деп. Антпесек бийлик элди кул кылып алат. Мейли бизди өлтүрсүн, бирок аны эч кандай буларда укук жок, камай турган, өлтүрө турган. Биз мыйзамдын чегинде гана ат салышабыз. Конституцияда так жазылган. Ошондуктан касиеттүү кыргыз элим, ойлонолу, ойгонолу. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Азыркындай бийлик болбойт. Анга түшүп баратат. Саламатта калыңыздар. Терең урматтоо менен Бүткүл Жаштар саясий партиясынын төрагасы Чыңгыз Капаров.